Жаңы жыл кыргыз эли үчүн чындыгында өзгөчө окуя менен башталды. Кыргызстан эли биринчи жолу мамлекет башчысын жана башкаруу формасын өзү тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Эртең мененки саат 8-де өлкө боюнча 2474 шайлоо участкалары, дагы 48 чет өлкөлөрдө ачылды. Жалпысынан 3,5 миллиондон ашуун шайлоочу катталган. Жарандар өз жоопкерчилигин түшүнүп, ар биринин добушу маанилүү экенин сезишти. Келечегибизди ойлоп, бала чакабызды ойлоп, дегендей заманыбызды ойлоп, дегендей мамлекетибизди ойлоп, дегендей өзүм жарандык милдетимди аткарып коеюн деп келдим. Saat 8:00'da шайлоо башталды. Бюллетендер аркылуу элдер өзүнүн добушун берип атат. Элдин катары көп, маанайы жакшы. Биз азыр президенттик шайлоого кирип өзүбүздүн тандообузду кылып чыктык. Өзүбүз ишенген адамга, инсанга шайладык. Эми Кудайым буйруса ушу келип Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салымын кошот деген үмүттөбүз. Мамлекеттик башкаруу боюнча да өзүбүздүн тандообузду жасадык. Ал жагы дагы жакшы түрдө болот деген үмүттөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого жана референдумга 44 мамлекеттен 333 эл аралык байкоочу көз салды. Шайлоону чагылдыруу үчүн 11 мамлекеттен 93 маалымат каражаты аккредитациядан өткөн. Мындан тышкары ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын 217 өкүлү процессти жеринен чагылдырып турду. Безусловно, мне есть чем сравнить, и я хотел бы... Кыргызстанда президенттик шайлоо ачык айкын өткөнүн белгилеп кетким келет. Биз орусиялыктар үйрөнчү бир катар учурлар бар экен. Мисалы, шайлоочулардын тизмесинин ачыктыгы, каалаган адам өзүн тизмеден таба алат. Жана ошондой эле биометрикалык маалымат базасы. Шайлоо комиссиясынын баардык суроого убагында ачык жооп бериши да артыкчылыктарга кирет. Чынын айтсам, бүгүнкүдөй таза өткөн шайлоону КМШ өлкөлөрүнүн арасынан көргөн эмесмин. Адистер шайлоочулардын активдүүлүгүнүн төмөндүгүн 30 жылдан бери биринчи жолу таза шайлоо болуп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Биринчиден добуштарга пара жок, экинчиден административдик ресурс алсыз. Эч ким мугалим дарыгерлерди добуш берүүгө мажбурлаган жок. Ал эми үчүнчүдөн форма 2 жокко чыгарылып, эл ташуулар катталган жок. Карусель — это когда... Белгилей кетчү нерсе, интернет айдыңында ар түрдүү бурмаланган маалыматтар тарашы мүмкүн. Бирок аларга ишенбөө керек. Республика боюнча 300дөн ашык эл аралык байкоочу иш алып барып жатабыз. Баары менен байланыштамын. Эч кимиси олуттуу мыйзам бузуу болбогонун айтты. Мыйзамда бюллетенди сүрөткө тартууга тыюу салынгандыгы да таза шайлоого кепилдик берет. Ооба, балким айрым аймактарда кыска убакыттын ичинде чечилген техникалык көйгөйлөр катталган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын билдирди. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык президенттик республика үчүн 863.035 добуш берилди. Парламенттик республика үчүн 112.699 добуш берилди. Ал эми бардык варианттарга каршы 46.521 добуш берилди. Участкалардын маалыматтарынын негизинде 1.137.357 шайлоочу катышты. Бул 31,92% түзөт. Бирок бул маалыматтар дайыма алмашып турат. Эл аралык коомчулук шайлоонун жүрүшүнө байкоо салып, акыркы шайлоону өлкөнүн гана эмес, бүткүл Борбордук Азиянын тарыхындагы эң ачык жана демократия жолу менен өткөрүлдү деп баалашты. Демек, алгачкы жолу Кыргызстандын эли өз тандоосун жасады деп айтууга болот.